31-числа күнү Кара Суу элем. Кара Сууда досторум менен аш жеп 31-числа кечки саат 10:00 Бишкекке учуп кеттим. Бишкекке барып, Бишкектен 1-числа күнү 16:20 рейс менен, Пегас менен Турцияга учуп бардым. Турцияда 1-январь күнү жетип бардым Турцияга. Турцияга барып, иштерим бүтүрүп бир күн калдым. Отелде калып, эртеси күнү товарларымды алып, аэропортко келип, өтүп, самолетке отурсам, ошо Турцияны эки адам изучу кылып калды самолетте. Адамдарды текшерип карап, менин жаныма келгенде паспортуңузду алып чыгың деди, чыксам 20 чактуу адам турат. Ошо формачан, менин түшүнүшүм боюнча ошо кызматкерлер, Турциянын полиция кызматкерлери да. Алар текшеришти, жарым саатча сүйлөштүргөн жок. Паспортумду алып коюп, сүрөткө тартып, ошо бири-бири менен сүйлөшүп, бир жактарга телефон чалышып, ошондой кылышты. Кийин жарым саат өткөндөн кийин сурадым да эми, эмне кармап турасың десем, кийин ошо 31-числа күнү теракт болгондеги адам сен деп шектелип, ушундай кабар келген эле, ошого эмне кылып турабыз сени деп, сага окшош бала экен деди. Келген көрсөткүлөчү мага десем, көрсөтүштү видеосу менен, сүрөтүн көрсөтүштү. Кийин мага эми билбейм, мен окшотподум эми мага. Кийин кечирим сурап самолетке чыгарып коюшту. 1 саатча кармап турушту да, кечирим сурап самолетке чыгарып коюшту. Эчтеке болбогондой келип уктап Бишкекке келдим. Эртең менен таңкы саат 7-де келдим. 8-де Ошко учуп, Оштон үйгө келип эс алайын деп жатсам, ошо телефон чалып калышты, досторум, карындаштарым, туугандарым чалып, ушу интернетте сүрөттөрүң жүрөт го, сен 31 күнү эмне кылдың, теракт деп, мындай бала эмес, ошондой деп сүйлөп калышты. Эмне болду күн деп, кийин интернетке кирип кызыктым да мен дагы. Эмне болду деп кызыксам, ушу 31-күнгү теракттеги кылган 39 адам өлүптүрбү, ошо ишти мага төңкөрүшүп атат экен түрктөр. Кийин ошодон кийин эле неме укук кызматкерлери келди үйгө. Келип алып барып, паспортумду алып барып тактадым. Эми 31 күнү мен Кара Сууда элем, мына аэропорт, мына билеттерим, мына Оштон 31 күнү Оштон Бишкекке учкан, мен Турцияда эмес элем деп алган тактап бердим. Ушу болгон иш. Жаман болду эми, бардык адам, энем, атам, бала, жубайларым бардык эми кечеден бери эме болушуп атат эми. Атам Россияда иштейт, атам дагы телефон чалып, баары туугандарым телефон чалып, эме болуп атат деп, эми бардыгын неме кылышты. Пока бул иштер такталгунча чейин интернетте жаман сөздөр жазып салышыптыр адамдар.